Программабызды улантабыз. Мына ушул жарманке тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн кийинки коногубузду чакырганбыз. Коомдук ишмер, журналист Мыктыбек Арсланбек агабыз конокто. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Көрүүнүзгө абдан кубанычтабыз. Мен да. Ушул жарманке тууралуу сүйлөшөлүчү. Канчасына чейин болот? Бир жылда 2 жолу болуп, бул салт болуп калган экен, бул нерсе кубандырат албетте. Быйыл дагы 2 жолкусын 2 жол өткөрөбүз деген ниетибиз бар, Кудай насип этсе. Ушул айдын ушул эле жумада 27, 28, 26, 27, 28 февраль күндөрү. Жума, ишемби, жекшемби. Спорт ордосунда. Спорт ордосунда. Андан кийин орозо айын утурлай дагы өткөрөт экенсиздер. Биз орозо айтка деп атабыз. Айтка. Айтка. Бир айттап кеткиле деп. Буйруса айттап келебиз барып. Айтып өтүңүзчү, баягы айтып атпадыңыз беле, ушул халал биздин текшерүүдөн өткөн продуктлар гана коюлат депчи. Текшерүүлөр күндөн күнгө ушундай көп сунуштар түшүп жатса керек. Азыр Кудайга шүгүр, 2 чоң фактор бар. Биринчиден элибиздин динин түшүнүп келатканы, жана ислам дини менен жашабаса дагы адал тамактын пайдасын көрүп калгандар бар экен да. Алардын талабы менен рынокто биздин сертификатка талап башталды, Кудайга шүгүр. Тастыктоону суранышат. Экинчиси, мынабу Бажы союзуна киргенден кийин биздин азыктар сыртка чыгышы кыйындап, анан сырттан да кире турбай бизге. Ошондон жергиликтүү азыктарды өзүнүн рынокто сактап калуу үчүн адал гана бренди жардам берип атат азыр. Ошол бренд менен адамдар элге биздин продукция деп чыгып атабыз. Жакшы, биз өзүбүз колбаса жегенди жакшы көрөбүз да. Андан кийин кээ бир колбасаларда ушундай сиздердин эмблемаңыздар барларын көрүп гана анан кийин коркпой жей беребиз да. Анан кийин ушундай баягы сиздерден текшерүү учурунда кандай көзөмөлдөрдөн өтүш керек? Көп продуктылар ушу халал деген эмблема менен чыгып атат, ошол нерсе бизге аябай жагымдуу болот. Бирок бир нерсени айтып коюшубуз керек. Халал деген сөздүн бардыгы эле биздики эмес. Бүгүн бардык нерсе халал деп жазып алып атышат да, биздин пайда болуубуз да өзү ушундан пайда болгонбуз. Ар нерсеге адал деп жазып коет, анан эл ишенип жей берет. Анан биз айтып атабыз, тастыкталганын гана жегиле деп. Сиздердин эмблема бар. Ооба. Кудайга шүгүр, бүгүн биз бир 80ге жакын мекеме менен партнердук келишимде иштейбиз. Бул деген биз алардын продукциясынын өндүрүшүнүн татаалдыгына жараша текшерүүлөрүбүз бар. Кээ бирин жума сайын, кээ бирин бир айда бир жолу, кээде жанагындай оперативдик бир маалымат түшсө, сөзсүз барып текшеребиз. Анан ал мекемелердин биздин алдыбызда бир мындай милдеттенмеси бар. Биз түндө барабызбы, күндүзү барабызбы, бизге ачып көрсөтүүгө милдеттүү. Бизди ишендириши керек. Бизди ишендирбесе, биз базарга аны тастыктабайбыз да. Алдын ала дайындап коюп анан чакырган дагы болбойт. Жок. Күтүүсүздөн барган калпыңыздар бар. Биздин келишимибиз ушу. Бирок бир жери бар экен, биздин өндүрүшчүлөрдүн айланса болот. Биздин кыргыздыкы, орусу болобу, корейси болобу, кыргызстандыктар аябай адалга мамилеси катуу. Клиентин жоготкусу келбейт. Ошон үчүн аларга бир 200 сом же 2000 сом үчүн мындай бир авантюра кылганга аларга эме да, мындай кирешесинен кургалат. Ошон үчүн булар катуу кармайт. Жакшы, анан кийин биз билгенден ушу халал деген, бул адал деп коебуз кыргызча. Тамак аштарга гана тиешелүү болуш керек эле да. Кээ бир учурларда ушундай акча алмаштыруу жайларында дагы халал деп жазып коюп атат. Аларга кандай болот? Эми акча алмаштыруу жайлары бир аз өтүп кетиптир балдар. Өзү негизи шарият 360 градус. Анан 24 саатка өкүмү жайылат да. Бул тамак ашкан эмес. Бул экономикада, саясатта, медицинада, туризм бардык жакта бар да. Адамдын жашоосун курчаган чөйрөнүн бардыгында уруксат бергени бар, Кудайдын тыюу салганы бар. То есть адалы, арамы бар. Бүгүн биз Кыргызстанда тамак ашты гана эми үйрөнүп келатабыз. Андан ары медицинада талап башталды. Азыр туризмде талап башталды. Чет элден туристтер келип, силер адал тейлей аласыңарбы деп атыптыр. Адал тейлегени кандай болот бул экен? Эми туризмде нерсени бисмилля деп туруп анан башташ керек. Туризмде эң чоң арамдардын бири бул сойкулук. Бул жана никесиз байланыштар. Туризм өзү көп чет өлкөдө ушуга каралган да. Биз айтып атабыз, жок, эгер биздин сертификатты алсаңыздар, кепилдик бересиздер. Бул маселеде бузукулукка жол берилбейт. Ошонун өзүнүн эмелери. Таксиге да бар нормалар. Буну баарды күлүп жүрдү да. Бул не адал бензин менен жүрүш керекпи, же халал асфальтта жүрүш керекпи деп. Жок. Таксиде да нормалар катуу бар экен, каралган нормалар. Эркек менен аял таксинин ичин бир бөлмө деп эсептесе болот да. Никеси жок эркек менен аял таксинин ичинде кандай алып жүрүшү керек өзүн. Экөө бейтааныш. Бири айдоочу, бири клиент. Таксинин ичи кандай болуш керек?
деп. Буга да нормалар бар экен. Башында күлгөнбүз, эми акырын көрүнүп келе атат. Нормаларынын бир нече мисал келтирип кетсеңиз, кандай нормалар болушу мүмкүн? Таксидеби? Азыр биз изилдегенде бир 2-3 норманы таптык. Биринчиси, эгерде тиги айдоочу эркек болуп, клиент аял болсо, таксинин ортосу жабык болуш керек. Ошо каралган. Алардын контакты минималдуу болуш керек. Минималдуу. Анан экинчиси, эгерде биринчи клиент ушундай учур болуп калса, биринчи клиент аял болсо, экинчи клиент эркек алынбайт. По пути да ала кетишпи, андай да болбойт экен. Анан ишенимдүүлүгү, бул сертификат берилген айдоочулардын репутациясы аябай таза болуш керек. Кандай болуш керек мисалы үчүн? Намаз окуш керек. Жок. Намаз машина айдаш керек. Жок. Булардын мындай бир такси иштеткен ишкана бул сертификатта иштеген өзүнүн жанагы айдоочуларынын репутациясына жооп берет. Мурда кийин жаман иштерге барбаган, жана үй бүлөлүк, абалы мындай ишендирген болуш керек. Себеби бул таксиге биз балдарыбызды да салышыбыз мүмкүн. Мектепке жеткирип коюш үчүн. Ошон үчүн такси мотор ишканасынын өзүнүн кызматкерлеринин репутациясын биз карайбыз деп атабыз. Бул эми буюрса бир 2-3 жыл кийин болот го. Буга да бушуп жетишибиз керек да. Азыр балким тиги акча алмашкан жерлерде да бардыр, Кудай билет. Мисалы үчүн биз ислам экономикалык табиятына кире элекпиз. Экономика жаатында да ислам тийип салган нерселер көп да. Балким акча алмаштыруу жайында да азыркы күндө арам процесстер жүрүп аткандыр. Биз аны билбейбиз. 2-3 жылдан кийин ачылып калса, балким айтарбыз. Жакшы, эми бул жалпы жондан карап өттүк. Анан кийин кайрадан ушу тамак аш түрүнө келели. Халал деп, мисалы үчүн өрүк, кургатылган жер жемиштер дагы халал деп атат. Эми алар өзү айтпаса деле халал болушу мүмкүн да. Табиятында халал. Табиятында. Бирок бүгүнкү тамак аш индустриясы эмне гана кылбай атат да. Балким биздин өрүктөргө али андай нерсе жете электир. Бирок кээ бир четтен келген тамактарда сактоо процессинде ар кандай учурлар болот технологиясында. Дары-дармектер менен сактоо, зыяндуу дарылар менен сактоо. Демек адам ден соолугуна зыян алып келе турган нерселер болуп калса, ал халал болбой калат. Албетте, биз бербейбиз. Халал өзү табиятында халал болсо да, зыяны болсо биз бербейбиз ага сертификатты. Анан биз бул халалды эмнеге берип атабыз өзү негизи? Мында харам жок деген сөз да. Халал деген мында харам жок. Бул мындай коркпой жесеңиздер болот деген сөз. Бүгүнкү тамак аш индустриясын биз карасак, айтып атпаймынбы? Чайдан баштап биз этти эле көрүп калтырбыз да. Этти эле билет экенбиз. И то бизде да этти кечирип койсоңор өтө начар абалда биз даярдайт экенбиз этти. Мен Кыргызстанда бүт эт сойгон жерлердин баарын кыдырдым. Бизге караганда арам деген чочкону 100 эсе таза абалда соёт экен. Биздики адал союлуп атат дегени менен кечирип койсоңор санитардык абалы, анын ветеринардык абалы малдын бул өтө чоң проблема. Муну керектөөчүлөр маани бербеген маселе. Анын үстүнө bizde bugün ушундай сертификат пайда болуп тур, сакалчан байке деген. Этти кимден аласың десең, бир сакалчан байке алып келет. Сакалчан байкесин куусаң, 4-чү сакалчан базарга апарат баары бир. А базарда түшүнбөйсүң, каяктан алып келдиң этти? Казакстандан келди, же тияктан келди, өзү да билбейт. Чында базардагы деле сакалчан өзү. Ошон үчүн бүгүн адамдарды биз айтып атабыз, керектөөчүлөрдү ишенсеңер анан жегиле. Ишенбесеңер жебегиле. Жакшы, тенденция кандай болуп калды? 5 жыл мурун кандай эле, бүгүн кандай эле? Биз 4 жыл мурда баштаганбыз, Нияз. Башында албетте өтө көп анекдоттор болгон да, бизди күлгөн, авантюрист деген, сен акча иштейм деп атасың деген. Бирок бүгүн бир аз олуттуураак. Муну бала туура кылып атыптыр деген сөздөр бар. Бирок баары өзгөрүшүбүз керек менталитет. Баары өзгөрүшүбүз керек. Анын үстүнө күнүмдүк тамак аш индустриясындагы болуп аткан жаңылыктарды биз үлгүрбөй калып атабыз. Эмне болуп кетти? Эмнени кошуп ийди? Муну технология кайдан келип чыкты? Бүгүн колбаса, эти жок колбасалар бар да. Жесең эт. Бүгүн ушундай тамактар бар, каалаган нерсенин даамын берген, бирок анын ичинде ал нерсе жок өзү. Ошон үчүн мен өмүрү үчүктап түшүмө кирген эмес, ошо мен тамак аш заводдорун кыдырып, жеңди түрүп алып, ошентип тамакты эме кылып жүрөм деп ойлогон эмесмин, бирок зарылчылык ошол. Учурдун талабы. Учурдун талабы. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, келип кызыктуу маек куруп бердиңиз. Алдыда да ушундай ийгиликтерди багындырып жүрө бериңиздер. Эң башкысы элге кызмат кылып жүрө бериңиздер. Сиздерди да чакырам, келип көрүп кетиңиздер. Келип пайдаланып да кетиңиздер. Барганга аракет кылабыз. Рахмат.